саламатсыздарбы? Биринчи көтөрөйүн деген маселем бул бир топ биздин жарандарыбыздан сунуштамалар түшүп атат, арыздар түшүп атат, нааразычылыктар болуп атат да. Бул ошол баягы биз комитеттен караганда дагы мурунку мамлекеттик автоинспекцияны патрулдук милицияга преобразованиясы боюнча. Биз баарыбыз билебиз, ошол патрулдук милицияны реформированиясына 513 миллион сом кетти да. Ага автоунааларды, жана тиешелүү камераларды, спецодеждаларды, жана документ оборотторго акчанын баары сатып да. Бирок канча бир убакыт өттү, эч кандай натыйжасы жок. Канча деген жол кырсыктар катталып атат, ошонун ичинде канча деген өмүрлөр кыйылып атат. Биздин патрулдук милиция азыр алдын ала иштердин остуна мындай көрүнүктүү жанакыл ДТПларды предотвращать эткендин ордуна ар кайсы имараттардын аркасына, бактарактардын аркасына жаш акча каражат сурап, ошол взятка сурап, эптеп кое берип атышат да. Бул эми ойлойм, жалгыз эле патрулдук милицияныкы эмес, бирок баардык ошол основной негизги контроль жүргүзө турган биздин патрулдук милициябыздын кебетеси ушундай болуп атат да. Сиздерден сурайт элем, Ашырбек Мойдонович, ушунча акча каражат кеткенден кийин ошонун натыйжасы чыкпаса, тиешелүү адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек да. Бул деген 500 миллион сом деген мамлекеттик бюджеттен кетип атат. Азыркы эми жаңы министрибиз келди, мен ойлойм бир тиешелүү чараларды көрөт болуш керек депчи. Патрулдук милицияда мындай законодательский эмеге инициативаларды чыгарыш керек Министерство внутренних дел алкугу. Ошону бир көзөмөлгө алсаңыздар,